Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Men bugün Nur Siyasi Partiyasının жетекчисinin атынан жана анын саясий кеңешинин уруксаты менен кече жакында болуп өткөн жергиликтүү шайлоолордун жыйынтыгы боюнча сүйлөөгө буйрук алгам жана көңүлүңүздөрдү буруну суранам. Алгач биз 11 ай бою күткөн айлардын төрөсү болгон Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн сүйүктүү бенделерине ырологон жана биз ынтызарлык менен тосуп алган Рамазан айы менен куттуктайбыз жана бул ай биздин элибизге, жерибизге кенендик, молчулук, саясий туруктуулукту берүүсүн тилейбиз. Айтылгандай эле кече жакында Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештерине шайлоо болуп өттү. Жана бул шайлоого Нур Саясий партиясы да өзүнүн кээ бир жерлерде топторун көрсөттү. Шаарлар боюнча Өзгөн шаарынан, Исфана шаарынан жана Жалал Абад шаарынан биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз топ менен, жамаат менен партиянын атынан жана партиянын платформасы аркылуу шайлоого катышты. Ошондой эле айыл кеңештерине дагы биздин партиянын мүчөлөрү биздин саясий платформаларыбыз менен шайлоого катышты. Шайлоонун жыйынтыгында Өзгөн шаарынан биздин партиябыздын жигиттери өттү. Шаардык кеңешке калган жерлери тилекке каршы биз өткөн жокпуз. Бишкек шаарынан жана Ош шаарына биз көрсөткөн эмеспиз, жана башка шаарларга. Ошондуктан биз бул шайлоо бизге өтө чукул келгендиктен колубуздан келип катышып алганыбызга өтө кубанычтабыз. Ошол учурда бир катар айыл кеңештерине да биздин партиянын мүчөлөрү өтүштү. Аларды да чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Расмий түрдө Нур Саясий партиясынын жетекчилиги жана саясий кеңеши Нур Саясий партиясына добуш берген биздин атуулдарга чын жүрөгүбүздөн ыраазылык билдиребиз. Ишенимиңиздерге колубуздан келишинче татыктуу болгонго аракет кылабыз. Бул жергиликтүү кеңештердеги шайлоо мурдакынан айырмасы дээрлик болгон жок. Айтышат, акча тараткандар болду дейт, административдик ресурс иштеди дейт. Балким ушундай болот. Биз бийликке келгенге чейин ушундай болот туугандар. Биз көзүбүз жетти буга. Колдосоңуздар, канчалык жакшы колдоо болсо ошончолук тез барабыз. Иншаллах жана батыраак бул ишти токтотобуз. Айтайын дегенибиз, Нур Саясий партиясы саясий майданга чыкты жана жогорку кеңешке аттанабыз. Азыр партиянын курулушу кетип аткан учур. Жана ушул учурда жүрөгүндө жалыны бар, жалдуу, мындай бир күйүп пышкан жигиттер, кыздар биз сиздерге муктажбыз, катарыбызга чакырабыз. Биз менен кудайлашып аткандар да көп. Бирок биз аларга эшикти жапканбыз. Жөнөкөй элден чыккан жигит кыздарды күтөбүз. Балким алар мурда партияларга ишенип, алар менен жүрүп, аларга иренжип, колу түшүп калгандар да бардыр. Эчтеке кылгысы келбей аткандар да бардыр. Келиңиздер, бардыгыбыз бир партияны курабыз, жана аны түптөйбүз, жана аны менен эл жерибизге кызмат өтөөчү бир бийликке умтулабыз иншаллах. Негизгиси ким мына ошо жогорку кеңешке биздин партия менен аттанам десе, ылдыйда почтага өзүңөрдүн резюмеңерди салып коюңуздар, биз байланышабыз жана сүйлөшөбүз. Шайлоо деген шайлоо, эми чыныгы жашоо. Рамазанды 11 айга тете кылып жашап өтүүгө бүт күчүбүздү жумшайлы. Айтмакчы, Ыйман Нуру Саясий партиясын чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз жана биз аларга күйөрманбыз. Алардын кадамдарын кенен кылсын Аллах Таала жана саясий майданда мына ошо окшогон нурлуу жигиттер менен кол кармашып, ошолар менен өнөктөш катары иштөөгө өтө ынтызарбыз. Жигиттер, жеңишиңиздер кут болсун. Сиздерди да эч нерсе азгырбасын. Катарыңыздарды таза кармашка аракет кылыңыздар жана чоң саясий майданда сиздер менен чогуу иштөөгө, бир катарда элибиздин өнүгүүсү үчүн чогуу турууга биз өтө ынтызарбыз. Жеңишиңиздер кут кылсын. Жаңы саясий күчтөр Кыргызстандын келечеги. Келечек нурда. Салам алейкум.